Дарыгерлердин айтымында коронавирустун жайылышын токтотуу үчүн калктын 70% эмделиши керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева жок дегенде 2.187.000 жаран эмдөөдөн өтүшү керектигин белгиледи. Ушул аптанын аягында жашоочулардын вакцина менен камсыз кылуу үчүн Sinopharm 1.250.000 дозада келиши күтүлүүдө. Анын ичинен 1.100.000 доза бюджеттин эсебинен, калган Кытайдын гранты катары сатылып алынган. Sinopharm вакцинасы төмөнкүдөй көлөмдө берилет. Бишкек шаарына 240.000 доза, Ош шаарына 110.000 доза, Ош облусуна 175.000 доза, Чүй облусуна 200.000 доза, Ысык Көл обласына 120.000 доза, Жалал Абад обласына 165.000 доза, Баткен, Нарын жана Талас облустарына ар бир аймакка 80.000 дозадан берилет. Учурда республикада вакциналарды сактоо үчүн облустарда 7, райондук деңгээлде 45 муздак бөлмөлөр бар. Аймактарда ыкчам эмдөөлөрдү жүргүзүү үчүн керектүү шаймандар менен 868 убактылуу эмдөө пункттары түзүлгөн. Вакцина алууга ар бир жараныбызга шарт түзүү максатында тиешелүү уюлдук байланыш операторлору аркылуу жарандарга жеке QR код ыйгаруу менен санариптик эмдөө сертификаттары берүү керектиги дагы талкууланып жатат. Учурда өлкө боюнча 207.000ден ашуун адам эмдөөдөн өттү. Алардын 125.000ден ашыгы вакцинанын биринчи дозасын алышса, 82.000ден ашуун жаран экинчи дозасын алышты. Улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарыбаев дагы эмдөөдөн өтүү коронавируска каршы коргонуунун эффективдүү жолдорунун бири экендигин билдирди. Анализдер көрсөткөндөй, жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркаган жарандар COVID-19 дартын оор кабыл алышат. Бул системалык оору бардык организмде сезгенүү пайда болот, айрыкча жүрөк айрыкча кан тамырларда сезгенүү пайда болот да. Жүрөк кан тамыр ооруларында ага чейин эле бар болгонда кан тамырлар өзү оору болгондо ошол келип вирусага тийгенде сезгенүү күчөп туруп, анан кийин баягы кан уюп калып, инсульт, инфаркттарга алып келет. Ошондуктан ошол учурлар көбөйүп атат да, көбөйүп кетиши да мүмкүн. Дарыгерлердин айтымында эмделген адам коронавирус менен ооруп калса дагы оору анча оорлобой жана эң негизгиси өлүмгө алып келүү коркунучу азаят. Учурда Кыргызстанда 16.000 жаран коронавирус менен ооруп жатат. Алардын 4.000ден ашууну ооруканаларда. Өткөн суткада бул оору дагы 1.200 адамдан аныкталды. 781 бейтап айыгып, тилекке каршы акыркы сутка ичинде 9 бейтап каза болду. Республикада 77 ооруканада бейтаптар үчүн 5.579 орун даярдалган. Стационарларда дарыланып жаткан 4.253 бейтаптардын ичинен 58-и же болбосо 1,3% канааттандырарлык абалда, 2812 бейтап же болбосо 66,2% орто оордукта, 1193 бейтап же болбосо 28% оор абалда жана 184 бейтап же болбосо 4,3% өтө оор абалда. Саламаттык сактоо министрлиги жарандарды ар дайым маска кийип, социалдык аралыкты сактоого чакырат. Коомдук жайлардан обочолонуп, жоопкерчиликти күчөтүү башкалардын да ден соолугуна көргөн камкордук экенин эскертет. Анара Мамбеткадырова, Меримбек Тусупбек уулу, ЛТР Бишкек.